Саламатсыздарбы, Оодо Лондон BBC студиясында Акчолпон Койчиева эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Түркия менен Америка Кошмо Штаттары ортосундагы мамилелердин чыңалуусу кооптуу деңгээлде. Алакалар кандайча бузулду? Буддисттердин Ракхайн королдугунда жергиликтүү калк рохинджаларга карата келишпес маанайын билдирди. BBC кабарчылары бул аймакта болуп келди. Динчил коомчулуктардын мигранттарга мамилесин жакшыртуу багытында иш алып баруу. Эмне үчүн Британияда айрым христиандар чет элдиктерден чочуркоодо? Түркия менен Америка Кошмо Штаттарынын мамилелери биротоло үзүлүү алдында турат. 3 жумадан бери Түркиянын армиясы Сириядагы күрттөрдүн аскер бөлүктөрүнө каршы чабуул коюп жатат. Күрттөрдү өз кезегинде Америка куралдандырган. Бул карама-каршылык НАТОго мүчө эки мамлекеттин мамилесин чыңалтууда. Спорт саясатка караганда кыйла жеңил. Америка менен Түркиянын командалары америкалык футбол оюнуна чогуу даярданууда. Футболдо атаандаштык бар болгону менен саясий атаандаштыкка жетпесе керек. НАТОго мүчө болгон эки өлкө Сирия жана адам укуктары маселелери боюнча келишпей, жада калса бири-бирине виза берүүлөрдү токтотуп, мамилелери бузулуп кетти. Азыркы саясий тирөшүү эмненин ичинен чыгат билбейм. Менин оюмча эки өлкөнүн башчылары тез ачууланат. Ага визалардын берилбей калышы далил болду, деди команданын капитаны. Түркия АКШ аскердик колдоо көрсөткөн Сириядагы күрд согушкерлерди бутага алууда. Анкара күрттөрдү террорист деп эсептесе, Вашингтон болсо аларды өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөштө негизги шерик катары көрөт. НАТОго мүчө болгон эки ири армиялар кагылышып кетет деген коркунуч күндөн күнгө өсүүдө. Биздин көйгөй АКШ менен эмес. Биз чогуу бир тарапта согушуп келдик. Бирок террордук уюмдар биздин аскерлерди өлтүрүп жатса, жана аларды АКШ колдоп жатса, негизги көйгөй ушул жерден башталат. Бирок кайма айтышуулар бул жерден бүтпөйт. АКШда бозгуна жүргөн Фетхуллах Гүлен ишке ашпай калган төңкөрүшкө жооптуу деп айыпталган. АКШ динаячыны Түркияга өткөрүп берчүдөй эмес. Түркия болсо АКШ элчилигинин айрым кызматкерлерин камакка алып, Вашингтондун ачуусуна тийди. Сурамжылуулар көрсөткөндөй, Түрк элинин 3төн 2 бөлүгү АКШны негизги душман катары көрөт. Коопсуздук жана соода катнашы үчүн маанилүү деп эсептелген мамиле буга чейин мынчалык бузулган эмес. Футбол талаасында машыгуулар уланууда. Ал эми эки өлкөнүн лидерлери кескин бузулган мамилени тез арада жакшыртуусу өтө маанилүү болууда. Мьянманын бийликтери өткөн айда 700 000 рохинджа мусулмандарын Бангладештен кайра артка жөнөтүү тууралуу келишимге жетишкен. Бирок чөң көйгөйлөр тоскоолдук жаратууда. Мисалы рохинджалар менен Ракхан аймагындагы буддисттер ортосундагы келишпестиктер. 2012 жылы секталык араздашуулар чыкканга чейин бул эки коомчулук жанаша тынчтыкта жашап келген. Ракхайндын илгерки борбору Мроукуда кагылышуулар чыккан эле. Буддисттердин бир кездеги кубаттуу королдугунан болгону ушул храмдар калыптыр. Алар учурда Мьянмадагы эң жарды калктардын бири болгон Ракхайн элине кандай бийиктиктен кулаганын эске салып турат. 5 жыл мурун алар мусулман коңшуларына каршы көтөрүлдү. Ондогон кишилер каза тапты. Көптөгөн рохинджа коомчулуктары талкаланды. Аман калгандарын өкмөт лагерлерде жайгаштырды. 700 000 кишинин Бангладешке баш калкалап катышына түрткү болгон улут аралык ачуу чатак ушинтип башталган. Бирок Ракхайндагылар рохинджаларга боорун ортпайт. Алар жакыр жашоо кечиргени үчүн өкмөттү күнөөлөп келген. Мусулмандар менен болгон кандуу кармаштар тууралуу ар кимисинин айта турган өз аңгемеси бар. Алар бул жакка келсе болбойт дейт алар. Бирок бир кезде жанаша ынтымактуу жашачу эмес беле, эмне өзгөрүп кетти? Ракхайндагы саясий активист рохинджа мусулмандары мыйзамды аткарышы керек дейт. Атуулдук мыйзамына жараша кээ бир мусулмандар атуул боло алат. Бирок булардын арасында Бангладештен келген абдан көп мыйзамсыз мусулман болоорун билебиз. Мроукуда бул эки коомчулук бөлүнүп жашайт. Бизди полициянын атайын бөлүгү артыбыздан ээрчип жүрдү. Келгендерге рохинджалар дээрлик көрүнбөйт. Бир учурда полициядан кутулуп, рохинджаларга жолуга алдык. Биз менен сүйлөшүү алар үчүн опурталдуу.
ар дайым чектөөлөр, коркуу менен жашаганын айтып отурушту. Бангладеш чек арасынан алыс жашаган булар үчүн сапар тартуу кооптуу болот. Ошентсе да акыры качат окшойбуз, дейт рахинжалар. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка жаңылыктарын көрөлү. Американын президенти өлкөнүн аскердик кубатын даңазалоо үчүн Пентагонго ири аскердик парад өткөрүү тапшырмасын берди. Дональд Трамп 2017 жылы Францияда Бастилия күнүнүн белгилешине катуу таң калганы айтылууда. Эми ал Вашингтондун мындан дагы күчтүү салтанат өткөрүүсүн каалап жатат. Парадка каршы чыккандар акча каражат текке кетерин айтып, тоталитардык системаны эске салууда дешти. Түштүк Корея билдиргендей, кышкы Олимпиада оюндарынын ачылышына Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын карындашы келип катышмакчы. Ким Йо Жонг лидердин жакын кеңешчиси. Ким Чен Ын өзү өлкө сыртына саякаттай бербейт. Тайвандын Хуалиен порт шаарында катуу жер титирөө болуп, ондогон кишилер дайынсыз болууда. Урандыларда калып 5 киши каза тапкан, 200дөй адам жаракат алышты. Кишилердин көбү силкинүүнүн кайталанышынан кооптонуп, түндү мектептерде, мамлекеттик башка имараттарда, айрымдары сыртта өткөрүштү. Өздөрүн христианмын деп, бирок чиркөөгө барбаган кишилерге салыштырмалуу, чиркөөдөгү сыйынуу кызматтарга ар дайым барган адамдар миграцияга көбүрөөк колдоо көрсөтөрү иликтүүдө аныкталды. Британдык коомдогу мамилелерди изилдеген сурамжылоону BBC үчүн Бристол университети өткөргөн. Бул Англиянын Лейстер шаарындагы англикан чиркөөсү тамак аш берип, үй бүлөлөрдү, үйү жок адамдарды жана мигранттарды тосуп алууда. Эвернис Британияга 16 жыл мурун Зимбабведен келген. Бул мигрантты ошол жылы абдан жылуу кабыл алышкан. Христиан дининде жаныңдагы адамды өзүңдү жакшы көргөндөй жакшы көр деген түшүнүк бар. Менин оюмча так ошол түшүнүктөн улам бул чиркөө мени кабыл алды. Англиядагы христиан коомчулугунун көпчүлүгү иммигранттарга каршы чыгуусу таң калтырбай койбойт. Бристол университетинин окумуштуулары социалдык сурамжылоо өткөрдү. Диний коомчулуктун 87% Англияга келген мигранттар санынын азаюусун каалайт. Ал эми эч бир динге ишенбегендердин саны 77%-ди түзөт. Динаятчылар алдыда дагы иштер көп экенин айтышты. Биздин чиркөөбүздүн тарыхында иммигранттарды жылуу кабыл алган учурлар көп болгон эмес. Биз жергиликтүү тургундарга, өлкөгө жана ошондой эле чиркөөбүзгө жаңы келгендерди өзүбүздүн арабызга кошуп алуу маанилүү экендигин жеткирүүбүз зарыл. Христиан боло туруп, иммигранттарга каршы болуу мүмкүнбү? Ричард Ворсфорд бул жерде чиркөө кызматкери болуп иштейт. Интеллектуалдуу деңгээлде албетте ошондой далилдер бар. Бирок аны кабыл аламбы же жокпу, ал менин жеке укугум. Маданияттардын келишпестиги, христиан динин үйрөтүү, саясат жана жумушчу мигранттар менен качкындардын айырмасы тууралуу кызуу талкуулар учурда көп. Эми спорт жаңылыктары. FA кубогунда Сонзи Сити мыкты оюнун улантып, Нотс Каунти командасын 8-1 эсеби менен утуп алды. Хаддерсфилд командасы Бирмингем менен таймаштын кошумча убактысында гол киргизип 4-1 менен утту. Эми алар Манчестер Юнайтед менен беттешет. Теннисте дүйнөлүк биринчи ракетка Рафаэль Надаль июнда Queen's Club турнирине катыша турган болду. Мындан 10 жыл мурун ал аталган турнирди жеңип, андан ары алгачкы жолу Уимблдонду утууга аттанган эле. Соңку 2 жылда травмалардын айынан ал Queen's Club таймашына катышпай келген. Жаңылыктардын соңунда эл аралык космос станциясындагы астронавттар бул жолу эмне кылып отурганын көрө кетели. Космонавттар Мисуркин жана Антон Шкаплеров бир команда болуп, америкалык Джозеф Акаба, Марк Ванда Хай жана жапондук Норишиге Канай менен бадминтон ойношту. Эл аралык команда болгондуктан эсеп жүргүзүшкөн жок. Демек барысы чемпион болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. Лондондо командабыздын атынан программабызды көргөнүздөр үчүн рахмат айтам. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.